Манас эл аралык аба майданы мындан 2 жыл мурда 31 миңге чукул аба каттамды аткарып келсе, былтыр пандемия шартында көрсөткүч 2 эсе кыскарып 16 миңди түзгөн. Бул кезинде ишкананын таза кирешесин кескин төмөндөтүп жибергени анык. Пандемия шартында аба майдандын ишин жандандыруу, каттамдардын санын, ага кошумча таза кирешени жогорулатуу жаңы дайындалган жетекчинин башкы максаты болгон. Бакыт Шаршеев Манас эл аралык аба майданына ушул жылдын февраль айында дайындалган. Жумушун ортомчу авиакомпаниялардын ишин токтотуудан баштаганын айтат. Алардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн кесепетинен Манас аба майданында финансылык көрсөткүчтөр төмөндөп кеткен. Чет жактардан чартердик рейстерди алып келип калат да. Ошондой учурларда бул ортомчу компанияларга кайрылат. Себеп дегенде авиакомпаниялар түз акчасын которгонго мүмкүнчүлүгү болбойт. Ортомчу компаниялардын негизги максаты булар алдын ала акча салып коюп, анан ошо кызматтарды көрсөтүп, өзлөрүнүн комиссияларын алып турат да. Азыр биз ошол ортомчу компаниялардын баарын алып салдык. Бүгүнкү күндө биз авиакомпаниялардын өздөрү менен түзмө-түз иш алып барып атабыз. Ал арада пандемия шартында иши токтоп калган аба каттамдары жанданды. Жаңы авиакомпаниялар менен келишимдер түзүлүп, каттамдардын саны кескин көбөйдү. Быйылкы жылы Манас аэропорту 32 миңден ашык аба каттамды аткарган. Белгилей кетсек, мурда Тамчыдагы аэропортто бир эле каттам ишке ашып келсе, азыр анын саны 30дан ашты. Биз Ысык көлдөгү Тамчыда жайгашкан аэропортко дагы ушу Ташкенттен түз аба каттамдарын ачканга жетиштик. Бүгүнкү күнү Air Astana деген компания учуп атат. Бул Алматыга каттайт, Турецкий авиалиния Анталия Стамбулга каттайт, Pegasus Airlines Анталия Стамбулга каттайт, бул дагы Fly Dubai Дубайга каттайт, Уральский авиалиния бул жаңы компания болуп эсептелет бизде. Жергиликтүү авиакомпания, авиатрафик компаниясы дагы Москвага, Анталияга, Ошко, Стамбулга, Исламабадга, Минскиге чейин учууларды аткарып атат. Тежет компаниясы ошондой эле бүгүнкү күнү мына Шымкентке учуп атат, Исфана, Жалал-Абад, Баткен, Ош ички каттамдарды аткарып атат. Пандемиянын кесепетиндеги чектөөлөр, тоскоолдуктарга карабастан Манас эл аралык аба майданы таза кирешесин 2 эсе көбөйткөн. Ишкана 2019-жылы 1 миллиард 800 миллион сом менен жогорку көрсөткүчтөп көрсөтүп келген болсо, бул жылы таза киреше 2 эсе жогорулаганын президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин жыйынында белгилеген. Өлкө башчы мамлекеттик ишканалар таза иш алып барганда гана киреше менен чыгаарын айтып келет. Аэропорт боюнча быйыл 3 миллиард 100 миллион сом салыктарды төлөгөндөн кийин таза кирешеси болду. 3 миллиард 110 миллион сом. Мурда 1 миллиард 800 миллион сом гана таза киреше көрсөтүп жүрүшкөн. 1 миллиард 200 миллион сом каякта? Ошол эле рейстер, ошол эле тарифтер, ошол эле аэропорт. Жаңы жетекчилик кызматкерлерге да көңүл бурууну унутта калтырган эмес. Быйыл аба майдандын жумушчуларынын маянасы 25%га көтөрүлгөн. Ал эми келе жаткан жылы Европага каттама ачуу планын коюп жатат. Ал үчүн Wizz Air авиакомпаниясы менен келишим түзүлдү. 2022 жылга Манас эл аралык ачык акционердик коому ага тиешелүү делген авиакомпаниялардын ишин илгерилетүү максатын коюп жатат. Ушул тапта иши жанданбай келген Air KG компаниясына 2 учак сатып алуу мерчемделүүдө. Ал үчүн ушул тапта инвесторлор менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, макулдашуу аракетинде. Салабат Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.